премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн бизнес-омбудсмен институтун түзүү жөнүндө токтомго кол койду. Аталган орган ишкер субъектлердин укугун, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого багытталган. Бизнес-омбудсмен ага жүктөлгөн милдеттерге жана укуктарга ылайык ишкерлик субъектлеринин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын бузулушунун алдын алуу максатында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердигин ачык алып барууга көмөктөшөт. Бизнес-омбудсмендин өз катчылыгы болот. Ал ишкерлердин кайрылууларын жана даттанууларын карайт. Бизнес-омбудсмен жана анын катчылыгы мамлекеттик орган болуп саналбайт жана аларга отчеттуу эмес. Бизнес-омбудсмен кызматордун каалаган жараны ээлей алат. Бизнес-омбудсмен кызматка 5 жылдык мөөнөткө дайындалат. Ошол эле учурда бир эле адам бул кызматты 2 мөөнөттөн ашык ээлей албайт. Эске салсак, бизнес-омбудсмендин ишмердигин каржылоо, өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөрдүн эсебинен ишке ашырылат. Өкмөт башчы 2019 жылдын 1-январынан тарта күчүнө кирген соттук укуктук реформалоонун алкагында кабыл алынган жаңы кодекстердин жана мыйзамдарды ишке ашыруу маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Кеңешмеде өкмөт башчыга 1-январдан тартып күчүнө кирген жазык кодексин, жазык процессуалдык, жазык аткаруу кодекстерин, бузуулар жөнүндө кодексин жана жоруктар жөнүндө кодексин ишке ашыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берилди. Маалым болгондой, жол кыймылы эрежелерин бузгандыгы үчүн жазаны катаалдатуучу жаңычылдыктар коомчулукта ар түрдүү реакцияны жаратты. Буга байланыштуу премьер-министр мыйзамдар коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун жөнгө салууга багытталганын баса белгиледи. Ошондой эле ал мурда жазалоо жагына басым жасалса, күчүнө кирген мыйзамдарда аларды гумандаштырууга басым жасалгандыгын айтты. Жол кыймылынын эрежесин бузгандыгы боюнча, ушул боюнча азыр мына жаңы жылыбыздын 1-күнүнөн баштап коомубузда чоң талкуулар жүрүп атат. Ал талкуулардын көп жарандарыбыз ушу тууратып атат. Себеби дегенде биздин канча деген жарандарыбыз ушу жол кыймылынын эрежесин сактабагандыгыбыз үчүн канча деген балдарыбыз жетим калып атат. Канча деген эне аталар майып болуп атат. Ушундай бир абдан чоң аянычтуу көрүнүштөр болуп атат. Ошонун үчүн мен ойлойм, азыркы эрежени бузгандарды айыппулдар менен айыппул салуу, аларды тартипке чакыруу эң биринчи ушул жарандарыбыздын коопсуздугун, мыйзамды аткарып аткан жарандарыбыздын коопсуздугун, ушулардын баарын тең биз жүзөгө ашырышыбыз керек. Кээ бирлер айтып атат, өкмөт ушу бюджетти ушундан толтурган атабы деп. Биздин өкмөттүн өзүнүн максаты бул бюджет толтуруш эмес, ошол жарандарыбыздын коопсуздугун сакташыбыз керек. Жыйында жүрүшүндө Мухаммедкалый Абылгазиев укук коргоо органдарынын кызматкерлери арасында коррупцияны ачыктоо жана жоюу боюнча активдүү иштер жүрүп жатканын жана ошондой эле ал жарандарды дагы активдүү болууга чакырды. Азыр айтып атышат, ГАИ кызматкерлери мурдагыдан да көбүрөөк ала баштайт деп. Ушул жакка дагы кээ бир жарандарыбыздын мындай кооптонуп атканына мындай түшүнүү менен кабыл алса болот. Себеби дегенде ошондой көрүнүштөр болушу мүмкүн да. Ушуларга биз айтышыбыз керек. Биздин кызматкерлер, мамлекеттик кызматкер эч качан бул мыйзамдын нормаларын, штрафтарды көбүрөөк алып, көбүрөөк акча табуу жолуна салбашыбыз керек. Биз ошондойлор менен боло турган болсо, аеосуз күрөш кылышыбыз керек. Рейдтерди көбөйтүп, активдүү жарандарды чакырышыбыз керек. Жалаң эле административдик метод менен же болбосо чиновниктер, атка минерлер муну тартип кыла албайт. Муну коом жалпысынан ушул мыйзамды аткарганга киришибиз керек. Биз баардыгыбыз тең каалайбыз, башка өнүккөн мамлекеттердин мисал келтиребиз. Биз ошолорго теңелип жашабыбыз керек. Ал качан тартип болсо, мыйзамды аткарсак, биз ошого сөзсүз жетебиз деген ойдомун да. Өкмөт башчынын айтымында бузуулар жөнүндө кодексте каралган жалбырактарды, тиричилик жана өндүрүштүк таштандыларды белгиленбеген жерде өрттөө, ошондой эле түкүрүнүү үчүн жаңы айыптардын киргизилиши коомдо кызуу талкууну жаратты. Кодекстин өзү парламентте узак талкуудан кийин кабыл алынып, анда түкүрүнүү үчүн айып менен толукталган. Бунун баары тең биздин өзүбүздүн мекенибиздин тазалыгын, башка жактан келген туристтер келсе ушу таза мамлекет экен, жарандары маданияттуу экен, коомдук жайларды өзлөрүн мындай үлгүлүү алып жүрөт экен деген түшүнүк алып келишибиз керек. Жаш муундарыбызды тарбиялоо, аларга үлгүлүү жүрүм турумду калыптандыруу бул биздин милдетибиз. Ар бирибиздин эне ата катары милдетибиз.
улуу муундагы адамдардын ошо жаштарга, балдарга тарбия берүүчү милдеттери. Муну эч качан мындай терс карабаш керек. Жүрүм турумду кандай болуш керек экенин биз да ушул өзүбүз үлгү боло тургандай көрүнүштөрдү жаратышыбыз керек. Бирок эми жанагы түкүрүккө 5500 сом дегенди менин оюм боюнча карашыбыз керек го дейм. Таштандылар, таштоо бир эми. Ал эми жана түкүрүүнү боюнча бул да абдан терс көрүнүш, бирок ошентсе да жанагындай айып пул салуу жагында карашыбыз керек го дейм. Өкмөт башы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына калк арасында жаңы киргизүүлөрдүн маңызы тууралуу маалымдоо, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү, ошол эле учурда айыптарды башкаруунун так механизмдерин иштеп чыгууну тапшырды. Ага уда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Ички иштер министрлигине жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине жолдордо паракорлорду аныктоо жана аларды катуу жазалоо боюнча туруктуу негизде атайын рейдтерди жүргүзүүнү тапшырды. Өкмөт башы Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгынын кызматкерлери учурда башкы милдет өлкө жолдорунда коопсуздукту камсыздоо жана тартип орнотууга күч аракеттерин жумшоого тийиш экенин баса белгиледи. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кирешелерди администрациялоо жаатында ишкерлерди колдоо маселеси боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Өкмөт башы мамлекеттик камсыздоо боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн башкаруу функциясын Кыргыз Республикасынын социалдык фондунан өкмөткө караштуу мамлекеттик салык кызматына өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алынганын маалымдады. Өкмөттүн тийиштүү токтомуна кол коюлган жана ал 2019 жылдын 15 январында күчүнө кирет. Премьер-министр акыркы жылдары актуалдуу деп эсептелинип келген аталган маселени өзгөчө маанилүүлүгүн белгиледи. Мухаммедкалый Абылгазиев белгилегендей, бул иш-чара ишкерлердин отчет тапшыруусундагы убактысын бир топ үнөмдөөгө мүмкүндүк берет. Мындан тышкары салык мыйзамдарын жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө бир мамлекеттик орган тарабынан ишке ашырылат. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Теңизбек Абдыжапаров билдиргендей, мамлекеттик салык кызматы патент жана камсыздандыруу полистеринин формаларын бирдиктүү маселеси боюнча иштөөгө, ошондой эле киреше салыгы боюнча отчеттуулуктун жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча эсептик ведомстволордун бирдиктүү формасын иштеп чыгууга ниеттенүүдө. Ал кошумчалагандай салык органдарынын ыйгарым укуктарын эске алуу менен мамлекеттик социалдык камсыздандыруу төгүмдөрү менен камсыздоонун жаңы түшүүлөрдүн көбөйүүсү күтүлүүдө. Социалдык фонддун төрагасы Медербек Исраилов кошумчалагандай, жогоруда көрсөтүлгөн функцияларды өткөрүү процессин жеңилдетүү үчүн 2010 жылдын 1-июлуна чейин мамлекеттик салык кызматынын убактылуу карамагына Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун органдарынын 240 кызматкери убактылуу жөнөтүлөт. Өкмөт башы жаңы куралдарды киргизүүдөгү негизги бардык механизмдер так жана ачык, натыйжалуу иштелип чыгууга тийиш экенин өзгөчө басым жасады. Социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу, администрациялоо боюнча функцияны салык кызматына өткөрүп берүү боюнча. Муну биз абдан терең ойлонуп, мыйзамдарга өзгөртүү кирип, анан мына өкмөттүн токтому менен берип атабыз. Эң биринчи биз ушул акча каражаттарынын ээлеринин укуктарын коргошубуз керек. Бул акча каражаттары башка жака жок болуп кетип, бөлүштүргөндө башка жака кетип калчу каражат эмес, бул кайра социалдык фондко гана чогулат. Социалдык фонд анан өзү башкарганы жана жеке эсептерге бөлүштүргөнү баардыгы тең ушул социалдык фонд өзү тейлейт, өзү башкарат. Мына ушул функциясы. Жарандарыбыздын келечектеги пенсияга чыга турган укуктарынын баарын тең ушул механизм аркылуу коргошубуз керек. Экинчиси, биздин ишкерлерге жеңилдик берилип атат да. Мына ушул механизмдерди дагы биз мынакей социалдык фонддон салык кызматы барып текшерет. Эң башкысы ишкерлерибизге жанагы ишкердикти жеңилдетүү, жүргүзүүгө жеңилдетүү боюнча шарт түзгөндүн эң чоң карамдарыбыздын бири болот да. Мындан тышкары Мухаммедкалый Абылгазиев салык төлөөчүлөрдүн салык органдарынын кызматкерлери менен түз байланышын азайтуу максатында салык органдарына камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча отчетторду электрондук түрдө берүү боюнча сервисти ыкчам тартипке ишке киргизүүнү тапшырды.
Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Кыргызстандын аймагындагы Кытай жарандарына байланыштуу абалга түшүндүрмө берди. Кубатбек Боронов журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, акыркы мезгилдерде коомчулукта Кыргыз Республикасында Кытай Эл Республикасынын жарандарынын жүрүүсүнө тийиштүү жана Кытай жарандары тарабынан Кыргызстанды экспансиялоо жүрүп жатат деген сыяктуу аркыл маалыматтар таркатылып жаткан жагдайга токтолду. Азыркы учурда коомчулукта Кыргызстандагы Кытай жарандарынын мыйзамсыз миграциясына байланыштуу жана Кытай жарандары тарабынан Кыргызстанды экспансиялоодо деген пикирлер айтылууда. Белгилей кетсем, быйылкы жыл Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда дипломатиялык мамилелердин 27 жылдыгын белгилейбиз. Бул жылдар аралыгында биздин өлкө үчүн Кытай ишенимдүү өнөктөш жана жылуу коңшу мамиледеги өлкө болду. Ошол эле учурда биз кыска мезгил аралыгында мамилелерди стратегиялык өнөктөш деңгээлине чыгарууга жетиштик. Кыргызстандын эгемендүү жылдарында Кытай бизге ар дайым жардам берүүсүн улантып келүүдө, мунун ичинде кайтарымсыз жардамдар да бар. Азыркы кезде мамлекеттик долбоорлорго Кытай инвестицияларынын жалпы көлөмү 2,1 миллиард АКШ долларын түздү. Аталган каражаттар жол инфраструктурасын жакшыртууга жана энергетикалык секторлорго багытталды. Маалымат жыйынын жүрүшүндө биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов белгилегендей, акыркы жылдары Кытай өкмөтү Кыргыз Республикасына ири гранттык жардамдарды көрсөтүп келет. Алар биринчи кезекте өлкөнүн социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүгө, кыргыз элинин жашоо турмушун жакшыртууга багытталууда. Атап айтканда, жол инфраструктурасын жакшыртуу жана социалдык объектилерди куруу. Бишкек шаарында жолдорду реконструкциялоо жана курууга 10 миллион АКШ долларын тегеринде каражат бөлүнгөн. Мындан тышкары Ош шаарында 26,4 миллион АКШ долларына бааланган заманбап оорукана комплекси курулган. Ошондой эле баасы 32 миллион АКШ доллары турган ирригациялык тутумду өнүктүрүү боюнча долбоорлор ишке ашырылууда. Маалымат жыйынын жүрүшүндө биринчи вице-премьер-министр мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматтарына таянып, 2018 жылы Кыргызстандын аймагына 35.215 Кытай Эл Республикасынын жараны келген. 2010 жылга салыштырмалуу азаюу байкалууда. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынан 34.436 Кытай Элдик Республикасынын жараны чыгып кеткени маалымдалды. Ал эми Кытай граждандарынын Кыргызстандын жарандыгын алуу боюнча айта турган болсок, 2013 жылдан 2018 жылга чейин 268 граждан Кытайдын гражданы Кыргызстандын жарандыгын алган. Анын ичинен 268'in 171'i bu etnikalik Kırgızlar olup есептелинет. Ошо Кытай Республикасында жашаган 72'si Уйгур, 9'u Өзбек улутундагылар, 6'сы Кытай улутундагылар, 9'у Дунган улутундагылар, 1'i Казак улутундагы жарандар болуп есептелинет. Ал эми жана мен айтпай калыпмын, Кыргызстандын жарандарынан болсо, Кытайда ошондой эле бизде дагы өзүңөр билгендей иштеп окуп жүргөн жарандарыбыз бар. Кытайда бүгүнкү күндө алардын саны 3000'дин тегерегинде эсептелинет. Жыйынтыгында Кубатбек Боронов социалдык тармактардагы чагымга алдырган чакырыктардын жайылтылышы боюнча аракеттер жана түрдүү акциялардын баары мыйзамсыз жана бул өлкөдөгү кырдаалды туруксуздаштырууга багытталганын белгилеп, жарандарды деструктивдүү мүнөздөгү жалган маалыматтарга алдырбоого чакырды. Эгер биздин жарандар туура эмес жанагы маселени айтышып, могундай деген бир силер да окусаңыздар керек. 17 январда Кыргызстандын ар бир жараны митингге чыккыла деп чакыруулар жиберип атышат. Бул жерде мынтип жазыптыр. Ошол Кытай Кыргызстандын Кытайдан алган карызын төлөй албай кала турган болсо, Кытайга Кыргызстан жерин өткөрүп беришке туура келет экен деген сөздөрдү жазышып ушинтип атышат. Эми бул ал биздин келишимди окубаган, аны билбеген адамдар ушинтип жазып атышат. Биздин келишимде андай көрсөтүлгөн эмес, андай маселе жок. Бул туура эмес көрсөтүлгөн маселе. Же болбосо атайын биздин ушул коомдогу тартипти, же болбосо коомдогу ушул бүгүнкү күндөгү маселени өрчүтүп козгоп, эки мамлекеттин ортосундагы мамилени бузуунун аракетин көргөн адамдардын колунан келди десек болот. Эми бул боюнча атайын кызматтар иштеп жатышат. Биз аныктайбыз. Мен сиздерге айтып коеюн дегеним, бул туура эмес маселе. Сураныш катарында айтам, ушуну мына элдерге жеткирсеңиздер. Ушуну жеткирсеңиздер, андай маселе каралган эмес, тартип боюнча андай жок, бул туура эмес маселе болуп эсептелет.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев транспорттық каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо боюнча атайын бланкалык продукцияны жана жаңы үлгүдөгү айдоочулук көйлөктөрдү киргизүү маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Кеңешмеде өкмөт башчыгы айдоочунун жекелеген идентификациялоочу эл аралык талаптарга дал келген жаңы үлгүдөгү айдоочулук көйлөктөрдү берүү үчүн көрүлүп жаткан даярдыктар тууралуу маалымат берилди. Жаңы үлгүдөгү айдоочулук көйлөк эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен жакшыртылган дизайн жана көптөгөн коргоочу элементтер менен сунушталууда. Бүгүнкү мамлекеттик каттоо кызматы жаңы муундагы транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо боюнча атайын бланкалык продукциянын жана айдоочулук көйлөктөрдүн техникалык спецификасын, эксиздерин жана схемалык сүрөттөлүшүн иштеп чыкты. Жаңы үлгүдөгү айдоочулук көйлөктөр жасалмалоого мүмкүн эмес жогорку сапаттагы пластиктен жасалат. Бул Кыргыз Республикасындагы айдоочулук көйлөктөрдүн 4-чү мууну болуп саналат. Анын пландаштырылган колдонуу мөөнөтү 10 жыл. Ошондой эле пластикалык карталар түрүндөгү транспорттук каражаттарды каттоо жөнүндө жаңы көйлөктөрдүн киргизилиши пландаштырылууда. Жаңы үлгүдөгү айдоочулук көйлөктөрдү ишке киргизүү Кыргыз Республикасындагы жол коопсуздугун реформалоо боюнча иш-чаралардын тизмесинде каралган. Бул курсанттардын тестирлөө тутумун көзөмөлүн күчөтүүгө жана документти жасалмалоого бөгөт коюуга алып келет. Учурдагы айдоочулардын көйлөгү мөөнөтү бүткүчө жарактуу болот, ыктыярдуу түрдө гана алмаштырылат. Ошондой эле жаңы үлгүдөгү айдоочулук көйлөктөрдү даярдоо жеке компанияда мамлекеттик мекемеге өткөрүлөт. Буга байланыштуу атайын бланкалык продукциясынын наркы болжол менен 40%-дан 50%-га чейин төмөндөтүлөт. Анткени бланкалык продукцияга карата баанын түзүлүшүнө жеке компаниянын кирешеси эсептелбейт. Премьер-министр жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү маселесине көңүл бөлүү менен жаңы үлгүдөгү айдоочулук көйлөктөрдүн берилишине карата даярдык иштерин күчөтүүнү тапшырды. Мамлекеттик каттоо кызматы 2019 жылдын апрель айынан баштап жаңы үлгүдөгү айдоочулук көбөлүктөрдү киргизүүнү багыттап жатат. Бул көбөлүктөрдүн бардыгы эл аралык стандарттарга дал келген защитный элементтери менен ошондой эле жаңы эскиздеги, жаңы дизайндагы көбөлүктөр болот. Бул көбөлүктөрдүн 4-чү этабы болуп эсептелет, жаңы улануунун 4-чү этабы болуп эсептелинет. Жана бул жаңылануу айдоочулук көбөлүктөрдү жасалмалоого бөгөт коет. Айдоочулук көбөлүктөрдүн мөөнөтү 10 жыл бойдон калат. Жана азыркы колдонуудагы айдоочулук көбөлүктөр өзүнүн мөөнөтү иштеп бүткүчөктү колдонууда болот. Ошондой эле апрель айынан баштап автоунаалардын документтеринин бардыгын пластик картасында бериле баштайт. Бул нерселердин баары жанагы жасалмалоого, ар кандай нерселерди, коррупциялык нерселерди жасоого бөгөт коет. Он тоже хочет жить. Сбавь скорость.